Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Буюрса биз кайрадан Жалал Абад шаарын жана Жалал Абад шаарындагы эгемендүүлүк 34-чү эгемендүүлүк майрамыбызга шаарыбыздын эли кандай даярдыкта экенин 3-4 күндөн бери сиздер менен бөлүшүп көргөзүп атам. Андыктан урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, алдын ала айтып кетейин. Биз 31 август өтүүчү майрамды 31 август, 30 август башталат деп сиздерге кече кулактандыруу берип аттык элек. Бирок мен кече так маалымат уктум. 31 август эгемендүүлүк майрамы 30 августка жылып, 30 август күнү эртең, 30 август күнү эртең менен саат 9-дан баштап кечки саат 1ге чейин Жалал Абад шаарында ошол 4-5 локация местада ушундай майрамдар өтөт экен. Андыктан адашпастан, жаңылбастан, кечикпестен келиңиздер. Ал эми кечки жаңы администрациянын алдында башталуучу маараке, концерт, ажообуздун келүүсү саат 3төн кийинки 18:00дон башталат экен. Эртең менен саат 9-да Эркиндик аянтында жана Курманбек стадионунда спорттук мелдештер, ал жакта да концерттер, Эркиндик аянтында дагы ушундай мааракелер уланмакчы. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, чындыгында Жалал Абад шаарында мен кайра сиздерге айтып атам, болуп көрбөгөндөгүдөй керемет, өтө чоң бир чоң майрам өтүүнүн алдында турат гала концерти менен. Бул концертке сырттан дагы ошол өнөрпоздор, маданий өкүлдөрү келип катышмакчы экен, ошонун алдында турат. Урматтуу туугандар, мен мына кайрадан жаңы администрациянын арка тарабы менен кетип бараткан учурум. Мынакей ушул жерден арт жагы ушундай болуп калат. Артында мол парковкаларга бүт линиялар чийилип, автомашиналарга орындуктар аркасына коюлган. Буюрса алдыда жумушчулар ушул жерге машинасын коет. Анан жакшы жаңылык, мен өткөндө сиздерге айттым элем, Жалал Абадта буюрса жаңы автоунаалар дагы белекке келет деп айтып аттым эле. Мына айткандай эле, так, караңыздар, мына бул жерде карасын эле эсептеп коюн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Андан ар жагында актара, андан да көп мына ушундай жаңы автоунаалар турат. Булар балким ушул мамлекеттик кызматкерлерге кайсыл тармакка берилет, кыскасы ушул шаарыбызга, Жалал Абад областыбызга мамлекет тарабынан келген белектер. Бул арка тарабында. Ал эми алдында дагы бир топ, мындан бир 4 эсе көп машиналарды көргөнбүз. Алды жабык экен, ошондуктан аркасынан өтүп бараткан учурубуз. Мынакей тазалык машиналары дагы келип, тазалоо, алдын жууп, тазалоо, кыскасы даярдык, укмуштуудай кызуу даярдык болуп атканына күбө болуп атабыз. Утурлай эле туугандар, бул жагында карагыла, кадимки эле иш жүрүп атат. Иш токтоп калган жери жок. Мынакей о жогорунда көрүп атасыздар. Бул жакка ушул Осман резиденс, бийик домдор, бийик кабаттуу үйлөр курулуп атат туугандар. Мына ушундай достор, мекендештер, мен бул автовокзалдан Кургойдон түз бурулган көчө. Түз барган болсо аэропортко чейин барат. Эски, азыркы учурда кызмат иштеп аткан аэропорт. Мен ушул аэропортко чейин барайынчы. Жалал Абад шаарында убагында туугандар жумасына 1 же 2 эле жолу ички каттамдар жүрүп турчу, жумасына. Ал эми акыркы 1-2 жылдан бери күнүнө кеминде 1-2 рейс алды, 4 рейске чейин учуп калды. Ал эми могул майрамга карата окшойт. Мен кече күнү билет суразам, бир күндө 6 рейс бар экен туугандар, 6 рейс. Ошондуктан туугандар, Бишкектен, Ысык көлдөн нарындан келе турчу коноктор келип, самолет менен эле келип, жакын ушул жерден самолеттон чыгып эле жөө бассаңыздар, жалган айтпасам бир 5-7 ашып барса 10 минутта бассаңыздар эле ошол маараке өтүүчү, майрам өтүүчү жаңы администрациянын алдына барып каласыздар. Мына ол Жалал Абад аэропорту туугандар, көрдүңүздөрбү мына?
Машина менен 1 же 2 минутта деле келип калдым. Мына ушул жер. Шаардын так ортосунда. Ушул жерден киресиздер, регистрация болот, андан ары учуп кетесиздер. Жаңы эле бир учак учту. Мына ушундай достор, мекендештер. Так, мен көргөзчү жолдорду негизи Жалал Абад шаарында жаңыланган жолдор көп. Мына жаңы линия, жаңы краска, бул жол былтыры пайдаланууга берилген. Чындыгында мен сиздер менен бөлүшчү жолдор, жаңылыктар аябай көп негизинен, бирок анын баардыгын жетиш кыйын экен. Мен ушул алдыман чыккан, атайын кээ бири жазып атпайбы, кече күнү видеого жазыптыр. Базарыңды тартканга кудуретиң жетеби депчи. Эми базар деген аты эле айтылып турбайбы? Базарда. Тем более азыр мектеп окуучулары көпчүлүк келип аткан учур, базардын ичи кандай акыбалда экенин мен кирип көргөзбөсөм деле аны сиздер билесиздер да. Ошондуктан туугандар, мындай жаманды жашырып, жакшыны ашырганды үйрөнөлүчү суранчы. Мен атайын Жалал Абадтын жакшы жерин тандап алып көргөзүп аткан жерим жок. Алдыман чыккан, ушул жумуш үстүндө кетип баратып эле ушул мындай болуп аткан, даярдыкты болуп аткан, жылышты өнүгүп аткан Жалал Абад шаарын сиздер менен бөлүшүп атам. Эмнеге бөлүшө албайм? Анткени элестетиңиздер, шаарыбызда, мамлекетибиз, өлкөбүз өнүгүп атса, эмнеге сүйүнүп сиздер менен бөлүшө албайм? Канчалагандар сүйүнүп атат, Жалал Абадка барып келгендей эле болдум депчи. Жалал Абадта канчалаган тургундар бар, Жалал Абадтан көптөн бери чыгып кеткен келелек дегендейчи. Мына ушуларга жакшы жаңылык. Мына ушул автобус тургандан нары жагы жаңы администрация көрдүңүздөр, даярдык кызуу. Ушундай туугандар. Ал эми бул Асман Резиденс жаңы турак жай комплекси. Жалал Абадка алгачкы ГИК тарабынан курулган домдор мына ушулар. Отурлай эле бул жагына кайрадан башталды. Могул жолдагы келечекте алдыда кадимки центральный жолдордун, чоң жолдордун бирин айланат. Себеби ушул жолдун эки бетин, эки катарына бүт бийик кабаттуу домдор түшөт деген ушундай сөздөр угуп келебиз. Ушундай туугандар, мекендештер, андыктан жакшы кабарды, жакшы жаңылыкты бөлүшүп туруңуздар. Мына ол эки машина чыккан жерди көрдүңүздөрбү? Мен жакында эле ушул жолду көрдүм. Жалал Абад тургундары деле билсе керек. Односторонний кылып жаңы ачып коюптур. Мелкобинаттан бир аз солду карай кетип атканда поезд жолдон өткөндө эле ушул көчөгө, жаңы көчө экен. Мына көчөгө түшөт экенсиздер. Ушул көчө менен түп-түз келсек, ушул Түмөнбай Байзаков проспектисин алып түшөт экен мынакей ушул жол аркылуучу. Жалал Абад шаарында деле мындай ортосунан кесип өткөн жолдор байма-бай салынып атат, жаңыланып атат, чоңоюлуп атат дегендейчи. Кыскасы ушундай. Мына мен 3-4 күндөн бери сиздер менен бөлүшүп аткан шаарыбыздын жолдорунан бир яма көрө элек болсоңуздар керек, Мен мисалы Благовещенка жактан баштап тартып келген күнүм болду кече күнү. Чет жактан, сырттан баштап. Алгач видеонун башында 2-3 күн мурда Кургобойдон баштап тартып жүрдүк. Бул жагы Горбольница, Пушкина жактан тартып көргөзүп бердик сиздерге. Жусуп Пакиев көчөлөрүн көргөзүп бердик. Кыскасы, мына Түмөнбай Байзаков көчө, бул центральный көчө, ал былтыр эле жаңы салынып пайдаланууга берилген. Кыскасы Жалал Абад шаарында эски жолдор калбады деле окшойт. Эми мен бул Жалал Абад шаары менен сиздер менен укмуштай эле мактанып баяндай кылып аткан жерим жок. Албетте туулган жердин топурагы алтын дейт. Биз Жалал Абадта туулганбыз, ушул жерде чоңоюп өскөнбүз. Андыктан ушул жерди сиздер менен бөлүшүп аткан учурубуз. Эмнеге мактана албайбыз туулган жерибизде. Бирок, урматтуу мекендештер, бул иштер бир эле Жалал Абад шаарында, Жалал Абад өрөөнүндө эле болуп аткан жери жок. Бүткүл Кыргызстандын булуң бурчунда ушундай жаңылануу, өнүгүү, өсүү, жаңы стройка, курулуш иштери тынымсыз жүрүп атканына өз көз менен күбө болуп келатабыз. Таласка иш чара менен бардык ал жакта деле болуп атат. Дей койчу Ысык көлдө деле, Нарында деле, эми Ошту айтпай эле коюн көрүп атасыздар. Оштун кала башчысы мэри
Жеңишбек Шерматович да ушул Жалал Абад өрөөнүнөн чыккан. Көрүп атасыздар. Мындай айтканда булактын көзүн ачып койду го. Башкасын деп мындай эле коелу, булактын көзүн ачып койду. Шаарда 30 жылдап жашаган, ошол жерде местныйлар деле билбеген, шаар ортосунан 8 канал өткөн, каналды билбеген мэр кантип, каяктан билип, каяктан тапты, бу да буйрукта. Ушундай туугандар, мекендештер, жол тыгыны башталды. Так, жол тыгынын сиздерге көргөзө кеткенче кете берейин. Сөзүмдү улай. Түмөнбай Байзаков көчөсүнө түшкөндө эки бетимде мындай болгон ленталар уже коюлуп, орнотулуп, бир майрамдык маанай өзгөчө. Ар бир сөзүңө кынтык издегендер бар, кече күнү. Түмөнбай Байзаков көчөсү дебесең, проспект десең деп. Эми көчө деп бул кыргызча аталышы да. Кыргызча аталышы. Миң чоң жол болсо дагы, ал көчө болуп айтылат да, көчөсү болуп айтылат. Адам баласы ушул ар тукумдан кириздеп турат да. Эми дагы кечкурун дагы бир видеобузга жазыптыр, ай пактаны укмуш мындай нежно коесуңга депчи. Ушул видеолор пактага киреби туугандар, бир ой пикир жазып кетиңиздерчи. Эгер пактага кирип аткан болсо, кайсыл жери кантип, кандай ыкма менен кирип атат, аны да айта кетиңиздерчи. Кандай пакта болуп атат бул жерде? Мен түшүнбөгөн. Бул Кадыржан Батыров атындагы университети болчу. Кадыржан Батыровдун университети деп айтылчу. Азыр карагыла, эртең майрам болуп атса дагы деле мындай тазалоо, даярдануу иштери жүрүп атат. Анткени ажообуз келет Жалал Абад шаарыбызга. Каралачы ушул жолду. Ушул жол бир 10 жылдан кийин бир Дубайдагы негизги чоң трассасы бар го, эки катары бүт бийик домдорчу. Ошондой жолго айланабы дейм да. Бир 10 жылдан кийин. Ушундай азыркы учурда Жалал Абад шаарыбыздын так центри мына ушул жер, туугандар, ушул жер. Оң жагыбызда так кайсыл келечек соода борбору калып кетти. Бул жерде Жаннат resort деп коебу эле. Андан кийин болсо мына жол үстүнөн өтмөк жолу, Каникей соода борбору, бул жагында Шер Мухаммед илгертен айтылып келген. Оң жакта ушу Каникейдин аркасы Береке базар. Биз бала кезден эс тарткандан бери кийим кылып чоңойгон муниципалдык Шабдалы базары. Бул жакта Рахман ата деген базар бар эле, толук бүтпөй калды. Сол жагы Айгүл соода борбору, Айгүл универмаг, андан кийин Домбыта. Дагы жол үстүнөн моундай өтмөк жолу, жол астынан өткөн жөө адамдар үчүн өткөн жол түшкөн ол жерге. Мынакей аны дагы мынакей оңдоп атат, үстүлөрүн жаңылап дегендей. Так, солго эле кеткен болсо мэрия, түз барган болсо Плаза, мына Мир кинотеатрын дагы жаңылап койду. Так, мен түз эртең өтүүчү күндүзү башталуучу концерттин местасын мына ушул жерге келип көргөзөйүн деп тура көрдүм туугандар. Эртең жарманке, ушул жерде күндүзгү концерт, ошол эркиндик аянтында эртеден 9-дан кечки саат 6-га чейин ушул жерде, Токтогул парк деп айтылат, ушул жерде концерт болмокчу. Жарманке, спорттук мелдештер Курманбек стадионунда болот. Анан негизги гала концерт ажообуздун
иш башталышы ушул эмеде башталат. Так ачык турат го, машинаны киргизеби? Көрөлчү ачып коюптур. Ушул жерге чейин кирип көрөлү. Мынакей уже жарманке башталыптыр. Жарманке башталыптыр, туугандар. Ушундай туугандар, ана эмес эртең жалпыңыздарды Жалал Абад шаарыбызда өтүүчү 31 августта жылда өткөрүлүп келген, эртең бирок 30 августта белгиленет экен 34 эгемендүүлүк майрамыбызга жалпыңыздарды чакырып кетебиз. Келиңиздер, майрам өткөрүп кетиңиздер. Өзүңүздөргө майрамдык маанай тартуулап, бир керемет өнүгүп өсүп аткан Жалал Абад шаарыбыз менен таанышып кетиңиздер. Баарыңыздарды чакырабыз андыктан. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, урматтуу Жалал Абад эли, Жалал Абад шаарынын тургундары, мен кайрадан сиздерге бир кыскача кайрылып кетем. Ар бир видеомдо кайрылып атам. Эртеңки күнү биздин Жалал Абад жерибизге мамлекетибиздин, Кыргызстаныбыздын 7 областынан, Булуң бурчунан коноктору келет. Ушул майрамдык маанай тартуулап, майрамдык маанайды көрүп кетейин деп, майрам өткөрүп кетейин деп ушул жерге келишет. Жана сырттан дагы бир нече туристтер келет. Андыктан өзүбүздүн жакшы жактарыбызды, тазалыгыбызды, меймандостугубузду, маданиятыбызды, ынтымагыбызды, эң негизгиси мындай кичипейилдигибизди көргөзөйлү туугандар, конокпейилдигибизди көргөзөйлү. Орой мамиле кылып, бир карынмай, бир кумалак май, бир карын майды чиритеттен болбойлу. Бир адамдын айынан бүткүл Жалал Абад эли ушундай экен деп элдин эсинде калып кетпейли. Элдин эсинде калсак дагы бир керемет жакшы жактарыбыз менен калып кетели. Сиздерден суранып кетем, Тынч болуңуздар, анда эмес аман болуңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, Жалал Абад шаарынан баарыңыздарга керемет ысык салам. Ассаламу алейкум.